Assalamu алейкум туугандар. Бир мындай лайфхак деп коебу, мындай оригинал кечиримдүү кандай болот айтып берейинби? Мындай жашоо өзү чырайлуу болуш үчүн анча мынча тарыныштардан, анча мынча кек сактоодон, анча мынча капа болгондон сактанып эле коюш керек экен да, жашоо чырайлуу болуш үчүнчү. Оригинал кечирим кандай болот десе, биздин пайгамбарыбыз кечириштин туу чокусун көрсөтүп кеткен экен да. Ошон үчүн пайгамбарлар туугандар шайланбайт экен да, пайгамбарлар тандалат экен. Ким тараптан тандалат десе, Алла тараптан. Булар башка избранный пайгамбар. Ошо пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде кыска окуя айтып берейин. Таиф шаарына динди жеткизип барганда пайгамбарыбызды аябай жүрөгүн оюп кете турган сөздөрдү айтты. Аллах таала сенден башка адам таппай калыптырбы деди. Элиңден кууылып чыккан сенсиң деди. Аны гана айтып койбостон 5 миңдик китептерде келет, савап уруп тепкелеп келди. Пайгамбарыбыздын мубарак денелеринен кан акты. Пайгамбарыбыз аябай кыйналды. Аны көрүп турду, периштелерди жиберди, дуа кылгын деди. Эми Таифте эки шаардын ортосунда калтырып салабыз деди. Пайгамбарыбыз бирок тетири дуа кылбады. Аллахым, мен булардын отто күйүп калганына жүрөгүм чыдабайт деди. Урматтуу тууган, ушул жерден айтып коюш керек, бир дагы ата эне өзүнүн баласын печкада күйүп калганына жүрөгү чыдабайт. Бирок пайгамбарыбыз бир дагы өзүнүн үмөтүнүн тозок отуна күйүп калганына чыдабайт. Бирок ошол үмөт бүгүнкү күндө самандай чачылып жатат, аябай өкүнүчтүү. Дагы дальше кеттик. Айтайын дегеним, эми пайгамбарыбыз айтты: Аллахым, ушулар болбосо булар билбестиктен кылып атат, булар түшүнбөстүктөн кылып атат. Ушулар болбосо ушулардын балдарынан, небере чебелеринен жакшы инсандар чыксын деп пайгамбарыбыз тетири дуа кылбай койду. Кийин ошол жактан Тоифтан Кутай бен Муслим деген Центральный Азияга исламды жеткизип келген ошол болду. Андан кийин Мухаммед ибн Касым деген ошо Индия жактарга, Бангладеш, Пакистан ушул жака динди жеткизип барган мыкты инсандардын ошол жактан чыкты да. Айтайын деген тууган, сени бирөө тоскоолдук кылып атса, сени бирөө капа кылып атса, кечирип коюш керек. Кээде билбестиктен кылат. Сени барып артыңан жамандап койгон, гайбат кылып койгон, ал сени түшүнбөстүктөн, билбестиктен кылат. Алар кечиримдүү. Бирөө алсага келип жакшы мамиле кылып калышы мүмкүн. Муну кээ бирок шүмшүк жукурлар бар, түбүнөн ошондой жаралган да, составында, курамында ошондой бар да. Андайларды мамиле үзбөй эле коюш керек, салам түз болуш керек, болду нары деш керек. Ошондой кылып кечирип кое турган болсок, бул өзүбүздүн руханий оорулардан сактайт, өзүбүздү кыжалат кылгандан сактайт. Ошон үчүн туугандар, кечириш керек экен. Колунан келсе, өч алуу бардыгынын колунан келе берет. Бирок кечириш только күчтүүлөрдүн колунан гана келет экен. Ошон үчүн жашоо чырайлуу болсун десе, кечирип салыш керек, анча мынча нерселерди унутуп салыш керек. Ошондо жашоо чырайлуу болот экен туугандар. Аллах таала жашооңор, өмүрүңөргө береке берсин. Аллах таала бири бирибизди кечиришкенге Аллах таала жардам берсин. Ассаламу алейкум.